Саламатсыздарбы. Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Шереметьево аэропортунда Бурборго келген Фрэнсис циклонунан улам транспорттук коллапс жаралды деп билдиришүүдө жүргүнчүлөр соц тармактарда. Алардын айтымында айрым рейстердин багажы 2 сааттан ашык убакытка кечигип берилүүдө. Интернетке тараган видеолордо аэропорт кызматкерлеринин көзүнчө адамдар багаж кайда деп кыйкырып жатканы көрүнөт. Ошол эле учурда чемодандар берилип жатканы, багаж ленталары иштеп жатканы айтылууда. Бирок чоң кечигүүлөр менен айрым жүргүнчүлөрдөн багаж үчүн башка күнү кайра келүүнү суранышкан. Ошондой эле минералдык суулардын рейси менен келген жүргүнчүлөр учак коңгондон кийин дээрлик 2 саат бою учактан чыга албай турушканын айтып нааразы болушту. Учак күтүүдөн улам бир бала өзүн жаман сезип калган. Ал эми Внуково аэропорту ушуга окшош көйгөйлөрдөн кийин кайра штаттык режимде иштеп жатканын басма сөз кызматы билдирген. Москва убактысы боюнча 12:17 Шереметьево Аэрофлот жана Россия авиакомпанияларынын жүргүнчүлөрдүн багажынын даректерине чейин жеткирип берүүнү чечти. Бул үчүн жүргүнчүлөр aeroflot.ru сайтындагы кайтарым байланыш формасын толтуруп, учуу маалыматын жана жеткирүү дарегин көрсөтүшү керек. Элдин баары кар тазалап атат, машиналарын чыгара албай. Мигранттар кетип иштеген эч ким жок. Орусиялыктар өздөрү кар тазалоого мажбур болууда. Москвада коллапс, кар тазалаганы адам жок. Владивостокто 1 айлык нормадан ашык кар жаады деп билдирет Примгидромет. Аймакта штормдук эскертүү күчүндө. Шаарларда ити тыгындар жаралып, атайын техника карды тазалоого жетишпей жатат. Айрым трассалар толугу менен жабылды. Ал эми бардык ички авиакаттамдар токтотулду. Булак РИА Новости. Чүйдө жол кырсыктан 8 жаштагы бала каза болду. Маалыматка ылайык, Чуңкурчак тоо лыжа базасынан түшүп келе жаткан жерден рулдагы киши BMW X7 унасын башкара албай коктуга ала салып кеткен. 36 жаштагы айдоочу оор жаракат алып, ал эми 2018-жылы туулган бала окуя болгон жерде каза тапкан. Булак Спутник Кежи. Мен Батма Жогорку Кеңештин мурдакы депутаты Бердиев Акулу Тагаевичтин 38 жыл чогуу жашаган мыйзамдуу аялымын. 5 баланын энеси. Менин коомчулукка чыгуумдун себеби азыркы учурдагы зомбулукка кабылып, анын басмырына чыдабагандыктан үстүмө аял алып, мени кордогондугунун себебинен болуп атат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен азыр коркунучта жашап атам. Балдарымдын коргоосунда жашап атам. Кайсы күнү кирип келип мени чаап кетет деп коркунучта жашап атам. Ушу мен өмүрүмдү, мен эмемди коргоп бериңиз. Учурда мен азыр көчөдө калуу коркунучунда турам. Анткени бул адам мени үйдөн чыккын. Бул үйгө сенин акың жок. Бул мен эжемдин үйү. Үйдү бошотуп чык, сен көчөдө калгын деп кууп атат. Биз жашап аткан үйдү биз участогунан бери алып, участок кезинде алып, ар бир кирпичине чейин эме кылып, өзүм уста багып курганбыз. Бирден акеси Тайыр деген кайнагамдагы кичине балама чалып, апаңарды алып чыгып кеткиле. Ал үй тетежемдин үйү. Ал жерге силердин акыңар жок. Апаңарды алып чыгып өзүңөр баккыла деп айтты. Кайра аял алып жүргөнүн дагы балдарым үчүн кечирип отурсам, ал үйгө келип мага кол көтөрүп, балдарга кол көтөрүп, бизге өмүрүбүзгө коркунуч туудургандыктан мен коомчулукка чыгууга аргасыз болуп атам. Ушунча жыл чогуу жашап, ал менин үстүмө 10 жолу аял алды. Мен билгенден азыркы учурда 4-5 аял менен жашап атат. Баламдын чоңу 38 жашка чыкты. Менден кийинки алган аялдардын балдары 20дан ашып калыптыр. Ошо 60ка чыккан жашымда мен үйдөн чыгып кайка барам. Мен эч жака барган эмесмин, мени эч жака чыгарган дагы эмес. Мен чыгып каякта жашаймын. Менин башка жашай турган эч жерим жок. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, менин коопсуздугумду коргоп бериңиз. Анткени бул киши мен өмүрүмө коркунуч туудуруп атат, мага кол салуу болуп атат. Менин балдарымдын өмүрү коркунучта.
бизди коргоо бериңиз, сизден суранам. Урматтуу Москва шаарындагы мекенештер сиздерге Барс мед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн медициналык кызматтарын тааныштырып өтөбүз. Урология, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операциялык жардамдар, гинекологиялык кызматтардын бардык түрлөрү, кош бойлуу энелерге жана ымыркайларга кам көрүү, инфекциялык жана жугуштуу ооруларды кароо. Стоматология, тиш алуу, тиш салуу, брекеттердин бардык түрлөрү, имплантация, тишке байланыштуу бардык көйгөйлөрдү кароо жана дарылоо. Кошумча адистердин кызматтары: эндокринолог, травматолог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, лор, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдердин бардык түрлөрү, процедуралык кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, экинчи чыгыш дарек Ивантеевская көчөсү 21, байланыш номерлер +7995 557 10 44 +7926 442 09 15. Эскертүү: Учкунбек каналынан барсаңыз, бардык кызматтарга 20% карзандатуу каралган. Шашылыңыз, сиздин ден соолугуңуз спутник кежи. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер +7926 826 0822 +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.